Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, эфирде сиздер менен кечки бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда. Мен Каниет Чыргалбеков, мына кайгырбай эле отурсуңар. Каниет Чыргалбеков, Кудай буйрса, алдыда убактарды биз менен чогуу өткөрүңүздөр. Жана ошондой эле студиябызда жаркыраган коноктор бар. Өзгөчө коноктор, рекорд койгондор деп айтсак болот. Кыргызстанда эң көп клип тарткан Эрнис Сыдыков жана ошондой эле эң көп клипке катышкан Нуриза Бектурова. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келипсиздер. Сиздерди күтүп жүрдүк эле дегендей. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы элеби? Жакшы келдик, бир аз кечип келдик. Адак жакшы эле бар. Жакшы. Жакшы эле. Биринчи эле кепти Эрнис мырза, сизден баштайлы. Канча жылдан бери клиптерден сиздин атыңызды көрүп атабыз дегендей директет бүү деп чыгат го атыңыз. Директор бүү. Кайсы жылдар баштадыңыз эле? Канча клип тартыптырсыз? Мындай бир кызыкчылык үчүн бир эсептеп көргөндүрсүз? Мен эсептеп көргөнмүн, былтыр эсептегенде 300дөн көп болчу да. Азыр уже канчадан? 380 ушундай болот. Так, 300дөн. Бир клипти канчадан тартасыз? Ар кандай баада. Эң ылдый. Эң ылдыйкысы $500 тартабыз. Сүйлөңүз, мен эсептейм. Ошо анан клип тартканыма уже 7 жыл болуп атат. Ошо 7 жылдан бери клип тартып жүрөм. $150,000. Акча керекпи деп. $150,000, Канча жылдагы акча бул? Ой. Жөлө койчу. Акчаны аяктармайсыз. Жандан кайсы кылдыңбы сен? Акчаны 300дөн ашыптыр да, демек, Быйыл 400ге жакын болуп калды уже. Жакшы, баракелде. Ошондой канча жылдын жүзү болуп калды дедиңиз? Уже 7 жыл болуп калды да. 7 жыл, баракелде. Эң сон Нуриза айым, сизди акыркы кездерде баягы өтө көп клипке катышып атасыз. Мен өзүңүзгө эле айткам. Негизи бизде эфирдин таңкы эфирлери болот, анан ошо клип коюш керек болот да. Анан биз эфирдеги клиптер тизип алабыз. Кээде 3 клипке тең ушул кыз катышып калган болот. Анан ырчын айынан эмес, ушу актрисанын айынан анан ал клипти жылдырышка туура келет да, башка күнгөчү. Деги эле сиз канча клипке катыштыңыз? Болжолдуу түрдө. Болжолдуу 20дан ашып 30га жакындап калды окшойт. Ушунча элеби? Анан көптөй сезилип атат. Ушундай сезилет. 30тан ашып калды, мен санаган деле эмесмин, ушундай примерно эсептесем 30тан ашып калды. 30тан ашып калды, Бир клипке канчадан катышасыз? Биздин ырчылар, билбейм, ар кандай ал деле сүйлөшкөнгө жараша. Эң ылдый дегенде 2000 сом. 2000 сом, эң ылдый, сүйлөшкөндө. Эң жогоручу $100. $100. Бир клипке. Мага бекерле тартып жүрдү. Эрнис беке биринчи тартып баштаган. Биринчи Эрнис Сыдыков өзү чалса. Жок, Нуризаны биринчи эме болуп таанышканбыз да. Нурматка кыргыз кыздары менен ырына клип тартабыз деп. Нурматка барсам, бул Нурмат экөө келип калып атпайбы? Буну үйүнө таштап, Нурмат экөөбүз кыз деп, жана кызчы десем, болобу дейт. Так, Нурмат экөө келип калды. Эмне келди эле? Эмне болду? Ошону айтсаңыз. Ошол жери экөө келип калган да. Анан кое тур сүрөтүн көрөлүчү да, кайра сүрөттөрүн кирип көрсөк, нормально анан. Келип ушул кыз деле тартабыз. Нормально. Жакшымыз, нормально. Жакшы. Анан ушул кыз деле тартабыдан Суу Самырга алып барып, ошол жактан тартып келгенбиз да. Сиз Нурматтын бир кыз менен келип калганын айтып, досуңуз сатып салдым деп ойлойсузбу? Жок, айым анчалык мындай эле дос болсоңор керек экөөңөр алып. Жок, негизи. Эми азыр токтонуп берем. Азыр Нуриза актанат да. Азыр актанышын жолун ойлонуп алсын, ага чейин сүйлөшүп туралы. Сиңен пландап тур жакшы. Учурдама менен кандай? Нурмат Азыр менен. кадимкидей эле сүйлөшүп. Ошо ойдон уланып келтабы? Кандай иш жакшы, ошондой эле ырчы актриса катары, коллега катары эле сүйлөшөбүз. Ошондо эмне болуп, каяктан бардың эле Эрниске? Ошол мен биринчи. Калпайтпаңыз, оруз айында калпайтпаш керек. Санира Бига Долмоду деген көйнөктөр, Наргиза эжени танысыздар. Наргиза Осмонова эженин көйнөктөрүн кийип показга чыккан болчумун да. Инстаграмга ошол сүрөттөрдү киргизсем, анан Нурмат байке ошол сүрөттөрдү көрүп, ошол кыргыз көйнөктөрдү кайдан алдың, алсам болот деп жазып калды. Анан Наргиза эженин үйүнө барып көйнөктөрдү көргөзүп келген. Бир жакка барганбыз да, ошондо көйнөк көргөнү барган. Көйнөк көргөзүп келген экөөнү алып барып. Бирок Нурмат айткан болчу, ага чейин эле тааныш болчубуз деп. Айта берсең.
ошончо Эрнстбекке көргөзүп келгенбиз көйнөктөрдү. Анан кийин эртеси күнү эле Сизден көрдүм эле го, күңүрдү эле. Тамаша. ошо көйнөктөрдү алып, анан эртеси күнү эле Самарга барып, ат чаап тартып келгенбиз. Клип биринчи клипим болгон ошол. Биринчи клип ошондо башталган, Демек бактыңызда кыргыз кыздар деген клип ачкан экен. Андан кийин экинчиге деле Эрнис чакырса керек кайра. Ооба. Ушундай болуш керек. Экинчи клип кайсыга тартылдыңыз? Жана клипине тартканбыз. Жаныбек Нуралиев деген ырчынын Жок азым деген ырына тартылганбыз. Гөлдүн тартып. 60К тобунун Келчи гүлүм мага деген клибинде дагы өзгөчө образ жараткансыз. Сыйлап дегендей, пожарный менен суу чачканда алдынан чуркап дегендей. Ошол клиптен кийин дагы баягы көп ат жазадыңыз деп ойлойм. Ошол клип аркылуу сиздер багыз дешип мындай. Ошо кандай болуп тартылып калгансыз? Ал жакта Талант байке өзү чалып чакырып калды. Клибиме тартылып бер деп, анан макул деп эле барып 3 күн тартканбыз. Номерин каяктан таптырды? Биз анда кино тартып жүргөнбүз. Назик деген Азиз Шайлообаев оператордон ошондон алыптыр номеримди. Анан чалып Токтогулдан келип бияктан тартканбыз клипте 3 күн. Суун пожарниктин түндө пожарник менен суу чачышып. Эртеси күнү ооруп. Бир жума ооруп, эртеси күнү. Оорчудай эле экенсиз. Жакшы, Эрнис мырза, анан айта кетсеңиз, эгер клипмейкер болбосоңуз ким болот элеңиз? Деги эле ошо клипмейкер бала кезден самаган кесипке кирбесе керек. Бала кезден көбүнчөлөр милиция болгусу келчү, депутат азыркы жаштар депутат болгусу келбей калды дегендейчи, мисалы милиция же дүкөнчү ушул сыяктуу болот эмеспи? Бардык балдардай эле мен деле ошо кичинекейимде милиция болом деп жүрчүмүн да. Андан кийин мен өзүм атам дальнобойщик болуп иштейт. Кийин атам менен да жүрүп калгам. Анан ойлогом мен болом го, КамАЗ айдайм го депчи. Андан кийин 8-классымда үйгө кичинекей камера сатып келишкен да. Ошону алып досторум тартып, тоого чыгып тартып, анан ошого болгон кызыгуум пайда болгон. 11-класста окуп атканда анан Бишкекте ушундай операторский курстар бар дегенден анан Бишкекке келип 5 жыл окудум театр и кино факультетин. Анан ошонун улам кинооператор болом деп ойлочумун да. Кийин аны искусстводо окуп жүргөндө эле ошол жерде ырчыларга, досторума клип тартып, бирөөсүн тартсам экинчиси тартып бер дейт, үчүнчүсү тартып бер деп эле ошентип ушул күнгө чейин уланып келет да. Демек башы ошондой болуп башталган. Эгер болбосо узак жолдо уну айдамак экенсиз да? Азыр менен кийинки иним ошо КамАЗ айдайт да. Азыр күлүп калам, мен сенин ордуңда жүрмөк экенмин да, КамАЗ айдап коюп деп. Ошондо КамАЗ айдаган азыр анча жакпайт а? Жумуш оорураак болуш керек. Жумуш оор, албетте оор. Жумуш оорураак, а? Жакшы, баракелде. Анан биз билгенден үй бүлөлүүсүз, көп жаштар билбейт, канча уулду тарбиялап атасыз дегендей. Мен 3 уулум бар. Чоң 6 жашта, 5 жаш экинчиси, үчүнчүсү 1 жашта. Нуриза, сиздики канчага чыгып калды, ошону айтып кетсеңиз. Мен көбөт элекмин. Студентмин азыр. Издөөдө жүрөм деп койсоң. Жок, азыр эрте калам. Балаңыз барбы? Балам жок. Жок. Деле. Эрнис деле билет экен мына. Балам жок. Жана Инстаграмда гана айтып атсыңар. Ал сестренкам менен бир 2 жаштагы сиңдим. Жок, балам жок. Берки дем болот. Ал бир ичкенде. Жок. Биз жаңы клип тартып баштаганда ошо мама сторигем болчу да. Ошо чоңоюп калды болуш керек. Ошо Тамашалап атам. Өзүңүз айта кетсеңиз, ошо клипке тартылгандан тышкары, актрисалык кесиптен тышкары эмне менен алек болосуз? Көбүнчө өзүм сиңдим кичинекей болгондуктан үйдөмүн, көбүнчөсү апама жардам берем. Үй жумуштары мененмин. Анан сырткары окуйм. БГУ университетинде 3-курста окуйм. Башка факультет кайсы? Экономика факультетинде. Келечекте ошол кесип менен кеткиңиз келеби же ушул актрисалык жак кызыктырып атабы? Канчалык кызыктырган күндө дагы ошо кыстаган турмуш жеңет болуп, турмуштун айынан баары бир таштайт окшойм деп ойлоп атам азыр. Кайсысын таштайсыз? Актрисалыктычы. Актрисалыкты. Анан күйөөгө тийсем баары бир ар бир эркек эле каршы болот экен.
тийбейле айтып атат го. Нет, любой эле эркектен сурасаң, ошо айтышат экен да. Нурмат Зачем деп элечи. каршы кандай каршы? Нурматбекке тийишиңиз жок бул жака. Анан ошо башка модель жактан кичине конкурстарга катышып турам, показдарга барып турам, магазиндерге модель болуп берип турам, башка съемкалар, ушундай съемкаларга барып турам. Кинолорго тартылып. Эштегенде койгон деп көрүлө узап кетти го. Жакшы, баракелде. Анан Эринс мырза, биз билгенден сиздин окуучуларыңыз да чыгып атат, ошол эле Кубатов Production деп чыгып атат. Андан тышкары дагы бүүлөр көбөйүп кетти да, мындайча айткандачы. Анан канча окуучуңуз бар учурда? Кандай шарттар менен тарбиялайсыз? Бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн арасында сизге окшоп клипмейкер болгусу келгендер, сизге үнү жетпей жүргөндөр болушу мүмкүн. Кандай кылып, балким үйрөнсө болот чыгар. Мен жанымда дайыма 2 бала жүрөт. Буга чейин ошо Кубатов жүргөн, Алмаз Кудайкулов жүргөн, Пепил Маманов, Баяман Осмонов деген энелерим жүргөн. Азыркы учурда Мавлян жана Бектур деген 2 жардамчым бар. Эми алар көбүнчө мага Инстаграмдан жазышат да балдар. Алар деле ошол сыяктуу жазышкан. Работаларын көрүп жактырып келгиле деп анан студияда иштейбиз азыркы учурда. Жанымда 1-2 жыл жүрүп үйрөнүп кайра кетишет да. Эгер үйрөнүүнү каалагандар болсо, кандай шарттар каралган? Балким тартибине карайсыз, балким адамгерчилиги. Адамгерчилигине карайм биринчи. Андан кийин талантына карайм. Анан кран көтөрө ала ошо. Анан крандарды көтөргөнүнө карайм. Ошо эң негизгиси адамгерчилик менен талантына баа берем да. Анан сиз жогоруда Нуризайым айтып калбадыңызбы, бара-бара актерсалык кесипти таштайт окшойм депчи. Таштаган менен бул кесип актерсалык кесип жүрөгүңүз менен кылып аткан кесиппи же кийин таштасаңыз өкүнбөйсүзбү? Негизи кичинекей кезимден бери кыялым болчу бул. Модель, актриса болом деп кыялданчумун, телевизордон көрүп алып. Анан кийин билбейм кантип таштайм деп атам. Жүрөгүм менен кылган кесип негизи. Аябай жактырып, өзүмдүн жактырып кылган ишим да. Кийин айла жок таштайм го. Америка күчүдөй эле кайгырып атасыз. Аябай каршы Жакшы кишилер турса дегендей элечи мындай. Ыйлаганды аз калдыңыз. Чыгармачылык же үй бүлө дегенде демек үй бүлөнү тандайт экенсиз. Баракелде, жакшы. Эми келиңиздер, сиздер менен кичине бир оюндарыбызды кылалы. Наушниктин жардамы менен оюн кылабыз. Хорошо. Күлкүм келет ошо наушниктерин айтсам. Кытыңыз бар булакта. Ооба жок деп жооп беребиз, тыным алып калмай жок. Ооба жок эле башкасы. Ооба жок, башка сөз аялыңыздын атын айтып иймейт. Жок. Кимден баштайлы? Эринсбекеден. Мели. Сиз дагы суроо берсеңиз болот, кошумчалап. Эринсбекеден баштайлы. Кандостон баштайт деп ойсузбу? Кел кылмас. Так. $3 болгондо $5 300. Келиңиz. Биз оюн бүткөндө өзүбүз белги беребиз, ага чейин алмай жагайбы. Мен ооба жок дейм. Кеттик. Билип калам. Сиз да берсеңиз болот, суроо. Мына күлүп жайнап ачылсаңыз кичине. Ачылып жайсың дейм. Ачылсын дейм. Ооба. Не чалдар деп ооба деп атасың. Жок. Аялдан коркосуңбу? Ооба. Аялыңды сабайсың? Ооба. Нуриза жакшы адам, Жок. Элдерге көп жакшылык кыласың, Жок. Жок дейт го. Жакшы. Сүйлөшкөн кыздарың көппү? Ооба. Нуриза менен да жүргөнсүң? Ооба.
Нурмат экөөң талаштыңар беле? Нуризан. Ооба. Демек ошо. Ооба. Өзүң тарткан клиптер өзүңө жагабы? Болду? Өзүң тарткан клиптер өзүңө жагабы дейм. Жок. Мага деле жакпайт. Ооба. Нуриза күчтүү актриса, э? Жок, жок. Көңүл үчүн эле тартып коесуңар. Ооба. Чыта бирдеме болот атат. Нуриза калп эле созулуп атабы? Жок. Чын жүрөгү менен созулуп атат, э? Ооба. Балдарың жакшы көрөсүң? Ооба. Жакшы. Аялың экөөң сүйүшүп үйлөндүңөр беле? Жок. Айла жок, үйлөнүш керек болуп калган, э? Ооба. Сиз деле бербейсизби? Ооба. Сиз берерсиз. Ооба. Да. Ооба. А ты училась, на? Жок. Ревиня. Жок. Как марашак? Ооба. Нуриза пью. Ооба. Лалды Ооба. ак кушту. Ооба. Асманга. Жок. Жерге. Жок. Потолокко. Жок. Ушту негизи? Ооба. Сиз да кыздарга окшош найзик экенсиз, э? Ооба. Ооба дейсиз го, э? Ооба. Кыз болсоңуз атыңыз Эркингүл болмок экен, э? Ооба. Нуриза жагабы, чын айт, акыркы сөзүң. Ооба. Бактылуу болгула. Жок, жок. Бактысыз эле болуп жашай бересиңер, кыйнап. Жок. Аялыңан эле коркуп атасың, э? Ооба. Жок кетти, нормально. Келиңиз, кезек сизде. Берейин. Баштайбыз, э? Сиз дагы берсеңиз болот, суроо, э? Баштадык. У вас очки есть, да, там? Так. Суроо даярдаңыз. Айта берейинби же? Сен айт. Эрниз экөөңөр чындап жүрдүңөр беле? Ооба. Нурмат менен да, Эрниз менен да жүрдүң беле? Жок. Бири-бирден жүргөнсүң. Биринчитиги менен, э? Ооба. Жакшы. Бала багып атам деп алдап атасың, э? Жок. Бала өзүңкү. Жок. Багып алгансың. Баланы багып алдың беле? Ооба. Жакшы. Калп эле жаңы эле созулуп атасың, э? Минтип элечи. Жок. Чын жүрөктөн созулуп атасың да. Ооба. Эрниз кыздарга окшош, э, чындап? Ачык айт эми. Бүгүн айтыш керек. Ооба. Суроо барбы сизде? Нурмат менен чын эле жүргөнсүң да, э? Жок. Алдап атасың, э? Ооба. Блин. Нурмат кыз менен жүргөн жагынан рекорд коет экенин билесиз, э? Ооба. Ошону билип туруп жүрдүң беле? Жок. Билбейм. Багыш жаштык кылды да, туурабы? Бирок Эрниз андан кем калышпайт. Я. Эрниз андан кем калышпайт, туурабы? Жок. Кем калышат. Туура сүйлөйт экенсиң, Нуриза. Мындай Эрниздин аялы жок кезде үйүнө барасыңбы? Ооба. Не деп атасың? Болгон Мен өзүм үйгө кирбей калбайм. чындап эле Эрниз аялынан коркот окшойт. Ооба. Чиле мен келинчегим кызгана берет да Нуризаданчы. Экөөңөрдүн келинчеги кызганат турбайбы, ошол чынбы? Ооба. Мындай экөөңөр жүрөт экениңерди билгизесиңер ма элдерге? Ооба. Бара-бара ачыкка чыгасыңар, э?
ооба. Байтерекке сөйтіп барып деп күліп баратат го. чувствует эткен да. Анда Эрнисти сен деле кызганасың да. Жок. Туура. Эмнесин кызганбай элең, туурабы? Жок. Кызганбайсың, Ошондой Эрнисттин келинчеги кымбат менен разна-раз чыгасың? Жок. Коркот экенсиң да. Эмнеге бүгүн эфирден айтып алыңыз деп сизге суроо берген да. Ооба. Жаман экен. Чувство жок. Жаман экен. Ошондой. Жок. Жакшы. Канча балалуу болгуңуз келет? 10 балалуу болгуңуз келеби? Жок. 8 бала. 15 бала. Ооба. Ошону айтып коеюн дегем. Ооба. Түндө уктаган эмес, эмне болуп кетти? Бунун жүрүшү ушундай. Түндө жакшылык көрдүңүз беле? Түндө жакшылык көрдүңүз беле? Жок. Шештеги кылбайт. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Демек, Эрнисттин аялы кызганат экен. Айтып алды. Менби? Билчү элеңиз? Нени? Эрнисттин аялы сизден кызганат экен Эрнисти. Билбейм. Эфирден айтты жаңа эле. Эми мага суроо бересиздер, Батырактан макулбу? Баштадык. Кеттик. Кадет, сага менин акчаларым керекпи? Эмне кыласыз ал акчаларды? Качан арыктайсың? Жок. Арыктабайсың. Сен мени кан досум деп айтасың, ошол чынбы? Жок. Дайыма боюнуп жүрөсүзбү? Жаман атылып атам, Кашыңыз тересизби? Анча кетпей айтып коеюн. Болду, мен суроом жок, билип алдым главный. Өзүңүз аялыңызды сүйүп алдыңызбы? Аялдан коркосуң? Жок. Кече корком дегенсиң да. Кимге сүйлөп атасың аны? Экөөң ордун тең оозуңар деп. Кичинекей экен. Кече аялдан корком дегенсиң да. Жок. Алдапсың да? Жок. Тамак көп жейсизби? Конечно. Өзүң красавчик мен ойлойсуңбу? Сен угатат экенсиң да. Чачыңыз боедуңуз беле? Мына тишиң ортосын ачпайт. Чачыңыз боедуңуз беле? Жок. Чынын беле? Жок. Акыркы жолу качан башка кыздар менен жолуктуң? Жок. Жок. Негизи Кудай сактасын. Негизи жолукчу элеңиз. Өзүң ошондой, Аялыңыз туурасызбы да? Кеде сен да урабы? Балдарыңыздычы? Жок. Жок. Жакшы экен. Оорбай жүрүңүз антипи? Тамак жасайсызбы үйдө? Жок. Үй жыйнайсызбы? Жок. Кир жуйсуңбу? Аялыңыздын кийимдерин жуйсузбу? Эрниске де суроо берсең өлөт белең жана. Мага эле бере берейин. Сен жактырып калыптыр да. Ушундай. Нуриза жактыбы сага? Кичине да ком. Угатасы? Жакшы, бүттүңүз. Сүйлөп атасың, дөөлө коюп атасың. Сүйлөп атабы? Ошо, болду суроолор. Рахмат. Бүттү. Сен деле секреттериңи айтып койбодуңбу? Секреттериңи айтып койбодуңбу дейм өзүм.
Зат айтпай да койчу. Так, келиңиздер, бул жерде маска турат. Масканын алдында урматтуу көрүүчүлөр, бизде бир тыныгуу бар. Тыныгуунун алдында айта кетели, биздин көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү KG Group курулуш компаниясы. KG Group курулуш компаниясына учурда Чыңгыз Айтматов ордосунда сапаттуу акыркы үлгүдөгү замандын талабына жооп бере турган, жана ошондой сиздин капчыгыңызга да жооп бере турган мыкты үйлөр курулуп жаткан кези, андыктан KG Group курулуш компаниясы келечек бүгүн курулууда деп айтсак болот. Азыр болсо бизде бир кыска видеодон кийин көрсөтүүнү алып улантабыз. Чыңгыз Айтматов ордосу комплексинин бардык үйлөрү заманбап, жогорку инфраструктура менен жабдылган. Бардык турак жай комплекстери борбордук жылытуу тутумуна кошулган жана газ менен камсыздалган. Квартираларда брондолгон эшиктер, доорушсуз жүрүүчү лифттер жана видео домофондор бар. Балдардын оюну үчүн заманбап аянтча жана машиналарды токтотуучу ыңгайлуу жайлар каралган. KG Group курулуш компаниясы. Келечек бүгүн курулууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнү алып улантабыз. Студиябызда конокто дагы жолу айта кетели, клипмейкер Эрдин Сыдыков жана ошондой эле актриса Нуриза Бектурова конокто. Эми болсо оюнга кезек берели. Так, масканы тагынабыз, масканын жардамы менен. Кимден баштайлы? Жана менден баштайм. Аябай сыйчылык экен, сыйлап өткөрүп берип. Фобияңыз эмне? Фобиям бийиктик менен жылан. Жыланбы? Так. Бул нерсени кармап көрүп табыш керек азыр, Буюмбу же эмне? Буюм бермек белек. Камера көрсөтүп коймо азыр биринчи. Камера көрсөтүп коңуздар. Коркунучтуу эмес экен. Сен коркосуңбу ушунан? Көрүңүз. Каерде турат? Стол үстүндө турат. Ток урбай. Тогурбайт. Акырын. Кой тур. Точно эчтеке болбойт да? Эми эчтеке болушу деле мүмкүн, эми гарантия бере албайбыз, кепилдик жок. Так, одноразовый стакан экен. Эс тартыңар эле, одноразовый стакан. Жок, бул эме экен. Кой тургат. Ичинде да, Чанта. Ичинде да, сыртында болмок беле. Акырын карап көрүңүз. Мага катуу чымчысаңыз экен, ичине жылат да. Бул деген экинчисин табыңыз, ар жакта дабы эле. Кой тур. Бул же жыландын баласы, жок. Чиштеди. Жыландын баласы. Жок, чиштеди. Чиштеди, колу кичинемет көттү. Жок, Кудай сактасын. Кыймылдабайт экен вроде. Уктап атса кыймылдабайт. Акырын. Жүрүп кетип. Астындагысын карап көрсөңүз, астындагысын. Астында дагы барбы? Ошонун жанында турат да, экөө чиштешип атат да. Кыймылдабайт. Тирүү эмеспи? Эми тирүү эмес, эми алып көрмөк белек. Акырын, эми тирүү эмес болсо былжырамак беле, акырыныгыз. Болду, işte. Кuyruğa. Бирок Бул эме мармеладка окшойт да. макул, экинчисин табыңыз, жанында турат. Мындай койбойт. Жок, андай койбоңуз. Ким тазалайт аякты? Ошо. Ачык башташты эко. Скорпион бул. Туура, маракел. Экөөдөн эле туура. Болжолду туура таптыңыз. Келиңиз. Биринчи эмеге тирүү эмеге окшоп кетти. Кирпиңиз бекем элеби? Ооба. Кирпиктер калып калчу эле. Так. Көрүнөт турбайбы? Мурдун узун окшойт. Все көрүнбөй калды.
Кылдыр. Камера көрсөтүп. Бул нерсе? Келиңиз. Мага жакындатпай эле кой. Тихо. Молбо. Мындай назик кыз экен деп калсаң кичине коркпойсуңуз? Буга караганда мен Чаян назик экен. окшойм. Наушникте айтпадыңыз муну. Чайым. Энти ичиндегисичи? Апе. Корку сөзү жок го. Слайм экен ол. Анын ичиндегисичи? Орех. Апе? Болду? Көз сүйлөшүп алганыбыз билип калды. Көрөм, ошо деле. А эмне корккон жоксуз? Эмне корком? Ошондой сурайын деген ошо. Тиги живой алып келбейсиңер го. Иә. Живой алып келбейсиңер го. Жаңы эле ушундай эле. Ушундай эмеспи? Эмкиде живой алып келели. Анда да жазып чыгышат да жүрөгү кармай өлүп калса эмне болот деп. Келиңиз, бул жерде эки барак турат. Баракчанын ичине тапшырмалар катылган. Кимиси кимдин кайсысын алат тандайбыз. Ким? Ала берсин. Сиздикini окуйт го, өзүңүздүкүн окуңуз. Кандай экен? Нуриза айым, сыртыңыздан. Алмашабыз. Жүрүп бара жаткан поезддин образын жаратып бериңиз деп. Сиз поездиңиз ташбакка окшошуп койсуз. Окуйсузбу? Мен азаматмын деген сөздү 10 жолу ар башка үн жана интонация менен айтып көрүңүз дейт. Алмаш. Мен азаматмын деген он башка. Ар кандай айтыш керек экен. Баштадык. Нуриза баштасынчы. Жок, поезд кантип эле? Поезд ошентет да. Кантип эле. Баштаңыз. Мен баштайын, э? Мен азаматмын. Кой черинсмесиңби? Кетти. Мен азаматмын. Мен азаматмын. Өзүң образың кирип кетесиң. Кыздарга окшоп, уйларга окшоп. А жаныбарларга окшойт. Ар кандай, ону болуш керек, үчөө эле болду сиздикер. Ох ата. Кантип айтсам да. Мен азаматмын. Бор дестим. Төрт болду. Ошо төртөн эле айта алат окшойм мен. Анда алмашкыла? Давайте алмашабыз. Ал кыйыныраак экен да. Вообще кандай эле? Так, кандай айтсам? Жо айтканда да ошону өзүнө күлкүлүү сезилип айтып атат ошону. Кызга окшоп айткысы келип атат. Келиңиз, айта бериңиз. Балдарыңыз көрбөйт бул жерди. Болуңуз, сен чыпалак баатыр кылбай кетчи. Мага болдук деп айта албайт окшойм. Мону айтыңыз ошондо. Анташты айта албайм. Кандай ушундай нерселерин жөлө кой дедим эле калса. Качан айттың жөнүнө кой деп. Сезип атканда ушундай неудобный нерселерди кылдырам. Эмнеси азамат болгон неудобныйбы? Мен актер эмесмин да, муну ар кандай кылып айта турам. Сиз кыйын болосуз го, клипмейкер болуп атканда. Мондай монтип койбойсуң, ой жеңил эле депчи. Келиңиз. Мен айтып койром, өзүм калдым. Баракелде, жакшы. Келиңиз, кезек сизде. Оңой эле турбайбы эле. Жок. Оңой эле экен го, сен кыла бер. Реалистет албай атам кандай. Башка суроо Дагы болсо. бир сейреп коюңуз. Жүрүп бара жаткан поезддин образын жаратып бериңиз. Сары поезд. Сен актрисасың да. Мен актер болгондо оңой эле кылып койгом. Мынасы. Мен тетин оңой эле кылып коймокмун өзүчө. Тамаша. Жүрүп бараткан поезд. Поездге түшкөнсүзбү? Жок. Хотя көргөнсүзбү муакна өткөн?
Кинодон көргөн. Калдырап эле өтүп Ошо калдырап коюңуз кичине эле. Кичине калдырап койчу. Калдыр деп. Ошо деле өтүп кетет. Ошо да кум. Эмне кайтат? Стептер үн чыгат. Анан кийин ушундай. Ушундай. Поезддин күлгөнүн көргөн эмес. Келси башта поезд келди ата. Келтат. Уктап калды го сен. Сенге окшойт. Поезддин Мен велосипед окшойт. элестете албайтам. То есть поезддин кантип. Анда Азаматты алыңыз. Азаматты аткарып бериңизчи. Мен азаматмын. Мен азаматмын. Мен азаматмын. Мен азаматмын. Мен азаматмын. Мен азаматмын. Алты. Мен азаматмын. Мен азаматмын. Канча болду? 2 болду. Сен 10 болгончо азамат болуп кетмей болду. Мен азаматмын. Не кыйналышты. Мен азаматмын. Муң окшошпой калды. Поезд эле кыла берчи. Жакшы, баракелде. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындагы конактарыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Эми азыр болсо интернет аркылуу көрүүчүлөрдөн келген суроолорго кезек берели. Бүтүп калды дейт. Давай суроолорду берем да. Суроолор бар, интернет аркылуу келген ошо суроолорду өз арегине жеткирели. Көрүүчүлөрдөн келген суроолор. Нуриза, саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз сизди үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз. Мен сизди жакшы көрөм. Бирок аялым бар, балдарым бар дейт. Сизге жолуксам болобу? Эрдинч Сыдыков дейт, апай. Башка кем бу? Тамаша, бул жерде Гүлнара деген замандаш. Нуриза, саламатсызбы? Ишиңе ийгилик, мыкты актриса катары баалайбыз дейт. Үй бүлөдө канча адамсың деп сураган экен бул жерде. Гүлнара деген замандаштан келиптир. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Баары бириңиздерди жакшы көрөм. Мен дагы үй бүлөдө 6 адамбыз. Атам, апам жана менин улус уулум. Андан менден кийин бир иним жана 2 сиңдим бар. 4 бир тууганмын. 4 бир тууган экенсиз. Жакшы. Жанагы эле утурлай келген экен бул жерде катталган Бекзат деп катталган замандаш жазыптыр. Эрнис байке, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге кайсыл жерден кантип жолуксам болот? Ар бир клибиңизди жактыруу менен көрөм. Клипти кантип ойлонуп тартасыз дейт. Рахмат, Бекзат. Мен студиям Дворец спортадам. Ошол жерге келсеңер ар дайым эшик ачык. Келип, биз менен жолугуп, сүйлөшүп кетсе болот. Спорт ортосунун жанында, же ошонун ичинде? Артында. Арт жагынан кирсе болот, Нуриза Ижашка, Назик фильм качан даяр болот? Мен күтүп жатам деген экен. Ираева Гүлзан деп жазган экен. Баары тартылып эле? Ооба. Назик деген кино тартылып аткан. Буюрса 1 ай, 2 ай ушул жайында чыгып калат. 1 айлык съемка калды. Жакында бүтүп чыгат буюрса 1 ай, 2 айдын ичинде. Жакшы. Бул жакта Лилин Сулайманова деп катталган замандаш экен. Эрис байкеге суроо дейт. Кымбат эже менен кантип таанышып, турмуш куруп калгансыздар деген экен. Келинчегим менен чогуу окуганбыз искусствода. Ал актриса бөлүмүндө окуган, мен операторскийде. Бизге тапшырма берчи, кыздарды портретке тартып келгиле деп. Чыксам уже кымбат жүргөн экен коридордо. Суретке тартып, эртеси күнү кайра тартып, ошону көнүгө тартып атып, ушундай таанышып калганбыз да. Бирге ошо кайсы сабактан берди эле портрет тартып келе деп? Мастерстводон берген Нуртай Борбиев. Ким деген берчи эле? Нуртай Борбиев агайыбыз. Нуртай агайыңызга рахмат айтат экенсиз азыркы чейин. Нуртай агай болбогондо. Жакшы, бул жерге Эрнис мырза сиз келген экен. Кайрадан саламатсызбы, ишиңизге ийгилик. Эрнис байке, ийгиликтерди багынтап бериңиз дейт. Балаңызды сүнөттө отургузуп жатканда жүрөгүңүз ооруду дейт.
келинчегиңиз менен кантип таанышып калгансыз, кызганасызбы деген экен. Таанышып калган жооп берди. Сүнөт жакында болду, Ооба, эки баламды сүнөткө отургуздум. Экөөнү бирдей отуруп Ооба, бир күндө отургузган. Канчада, бирөө канчада? 6 жаш, 5 жашта. Аябай эме экен, жаман экен бирок. Орду деп. Сизди көрмөк беле. Жок, анын киргизгендердин атасы же апасы кирип карап туруш керек экен да. Анан мен кымбатты айтсам кирбей койду. Анан айла жакка өзүм кирдим. Кирип аны алдап, анан бир аз видеого тартып Инстаграмга жүктөп койгон болчумун. Ошодон көргөн болуш керек. Анан жүрөккө ооругандар кандай болду? Азыр кандай, жакшыбы? Алар деген уже басып калышты, уже 5 күн болуп калды. 5 күн айланып сол да. Жүрөгүм ооруйт экен, биринчи укол бергенде кичине айлайт экен, андан кийинкисин уже сезгендер жок. Бул жакта кийинки Самат деген замандаштан келген. Нуриза азаматсың, ишиңе ийгилик каалайбыз дейт. Мен сага катталуучумун дейт. Жеке баракчаңа, личкага деп жазган экен. Жеке баракчада отабыз. Жеке баракчаңа жазсам жооп бересиңби? Канча жаштасың? Турмушка качан чыгасың деп сураган экен. Чоң рахмат. Өзүм 20 жаштамын. Турмушка шашкан жокмун. 2-3 жылдан кийин буйруса чыгабыз. Личкага Подружкаларыңар болуп чогуу чыгам. 2-3 жылдан кийин личкага жазсам дейт. Жеке баракчага жумуш боюнча жазсаңыз жооп берем сөзсүз түрдө. Балким турмуш куруу максатында жолдошуңуз ушул Самат, мындай жакшы эле болот го. Самат менен Нуризанын тоюна кош келипсиздер, мындай сонун угулат. Эндис менен Нуриза десең жарашпайт го, мисалчы. Ошол Нурмат менен Нури. Жарашат. Окшошпойт. Экөөтөн Нурдан башталып калып атат. Самат эле жакшы. Самат же Нурмат? Жок, азыр. Же бирөөсүн тааныйм. Жакшы, кийинки Сайрагүл деген замандаштан келген экен. Эрни саламатсыңбы, ишиңе ийгилик каалайм дейт. Учурда канча клип тарткансың дейт. Менин балам быйыл мектепти бүтүп жатат. Сага барып тапшыртсам дегем, кандай шарттары бар, акча төлөп катышабы деп сураган экен. Бул жерде улуу эле апа жазган окшойт. Рахмат. Мейли балаңыз келсе, бул эме клипке тартырганыбы же үйрөткөнү болсо, мейли тапшыртам дейт. Мындай атайын мектеп ачайын деген ойлор барбы негизи? Жок, мектеп ачайын деген оюм жок. Убактында жок. Килең тазайып кетет дейсиз башка. Жакшы, кийинки суроого кезек берели. Бул жерде Сыдыкова деп катталган замандаштан келген экен. Нуриза, ишиңе ийгиликтерди каалайбыз, бар бол деген экен. Жакында суулар сынагына катыштың. Суулар сынагында канчанчы орунга жетиштиң? Биз терең билбей калдык. Ар дайым сыйлап, Сыдыкова деген экен. Чоң рахмат. Кайсын сынак болду? Кайсы сынакта деп жазган экен. Жакында кайсын болду эле? Акыркы жолу 40 сынагы болду. Ошол окшойт анда. Канчанчы орун? Ал жакта орун дагы берген жок, номинация берди. Каныкей деген номинацияны алдым. Ошондо орун боюнча канчанчы орун болуп калды? Каныкей болсо баш байге ким экен ал? Биринчи, экинчи, үчүнчү орун берди, калгандарына номинация берди да. Анан башка райондор алышты 3 орунду. Уюштуруучулардын өздөрүнүн райондору алышты. Калгандары бизге номинация берди, ошол. Уюштуруучулардын өздөрүнүн райондору алышты. Сиздин районунан эч ким уюштурбай калды. Жок. Жакшы, баракелде. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт учкан куш эми эфир аягына чыкты. Нуриза эрте эле айтып атты эле. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Өтө жакшы эфир болду дегендей, аябай ачылып чачылып отурдуңуздар, аябай катуу сүйлөдүңүздөр дегендей. Сиздерге эркин микрофон болсун. Кыргыз элине калып электер. Рахмат, биринчиден Канет сага рахмат. Бизди талантыбызды сыйлап эфирге чакырганыңа. Ошондой эле кыргыз элиме чоң рахмат, ар дайым бар бололу. Деп койгон жакшы. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Бизди колдоп жүргөнүңүздөргө ыраазымын. Абдан чоң рахмат бардыгыңыздарга. Ушинтип сиз чакырттыңыз, биз келип жүрө берели, ишиңиздерге ийгилик. Ошо. Рахмат, чоң жашаңыздар.
кетип койсунчу. Жакшы, баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анча-мынча тамаша болуп калса, баягы эмне мынча тамашалашып иди же мындай болду деп. Эми биздин максат көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү дегендей. Сиздер да бир ашыкча тамашалап койгон болсок, кечирим сурайбыз дегендей. Сиздерге чыгармачылык ийгилик деп айтабыз. Сиз дагы мыкты клиптерди жарата бериңиз. Клиптердин баасын дагы жогорулата бериңиз, көтөрө бериңиз дегендей. Сиз бааны көтөрүңүз. Сиздики ылдыйраак экен, эриңизди көйдүрөк экен баасы. Буюрса, дагы клиптерден күтөбүз, кинодон. Кино канча кино катыштыңыз эле? Азыр 3-чү кино. 3-чү кино. Негизи башка кинолордо эпизодторуна тартылып жүрүм, а главный ролдо 3-чү кино. 3-чү кинода. Баракелде, алда кинолордо, клиптерде күтөбүз. Ийгилик каалайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү студиябыздын коноктору клипмейкер Эрин Сыдыков жана ошондой эле актриса Нуриза Бектурова болду. Биз сиздер менен Кудай буйрса кийинки шемби күнү дал ушул убакта амандашабыз. Амандашканча бар болуңуздар.